Musulmanга оору азап эмес. Албетте кээ бирөөлөр көбүрөөк ооругандан эмне дейт? Мен эле ооруй беремби? Андай дебеш керек. Оору жөндөн жөн келбейт. Оору Алланын рахматы. Оору биздин күнөөлөрүбүздүн кечирилүүсү үчүн келет. Оору биздин даражабызды көтөрүү үчүн келет. Ооруган адам ооругандыгы үчүн соопторду кыяматта алганда айтар экен: я Аллах, мен бир күн дагы сак жүрбөй, төрөлгөндөн өлгөнгө чейин эле баса албай турган ооруп жүрсөм болор экен дейт. Ошондуктан ооруган мусулман эместин оорусу ал албетте рахмат эмес. Анан ойлойсуз, кантип экөөсү бирдей эле оору менен ооруса, мусулмандыкы пайда болсо, мусулман эместиги зыян болсо. Элестетиңиз, доктурдун да бычагы бар, душмандын да бычагы бар. Душмандын бычагы өлтүрүү үчүн, доктурдун бычагы сактап калуу үчүн. Барбы айырмасы? Бар, бир эле нерсе. Душман дагы бычак саят, доктур да бычак саят. Бирок душмандын ниети эмне? Ушул адам өлсүн. Доктурдун ниети эмне? Ушул адам айыгып кетсин. Бирдей эле.